Төрөбаев талапкерлигин алып салуу боюнча БШКга кайрылды. Президенттикке талапкер Баку Төрөбаев өзүнүн тандемдеши Өмүрбек Бабановдун пайдасына талапкерлигин алып салганын, буга байланыштуу арыз менен БШКга кайрылгандыгын 6 октябрда Кочкор Ата шаарында шайлоочулар менен жолугушуу учурунда билдирди. Төрөбаев Бабановдон кетти деген сөздөр чындыкка дал келбесин да бекемдеди. Бош айкомдон азырынча Төрөбаевдин талапкерлигин алып салуу боюнча арыз түшө электиги маалымдалды. Баку Төрөбаев Өмүрбек Бабанов менен 17 сентябрда Жалал-Абад шаарында саясий тандемге кол коюп, президенттик шайлоодо Бабановду колдоп чыгаарын билдирген. Саясий тандемге ылайык Өмүрбек Бабанов президент болуп калса, Баку Төрөбаев премьер-министр болот. Өмүрбек Бабановдун Ошто Онадырда сүйлөгөн сөзүнөн кийин Баку Төрөбаев тандемдештен баш тартаары тууралуу маалыматтар айтылган, бирок бул маалыматтарды Төрөбаевдин штабы четке каккан эле. Каналга катталып лайк басып, комментарий басууну унутпаңыздар.